Кыргыз мамлекетинде эң чоң район Кара Суу районунда 400 000 эл бар. Андан сырткары мына Ноокат районунда 330 000 халкы бар. Эки районду байланыштырган Көкбел Папан жолун элдер кайрылып атышат. 5 километр жол, ошону асфальт төшөп берсеңиздер деп. Ошону протоколдук бир тапшырма берип бүтүрүп койсок. Себеби 5 километр жолду асфальт төшөп берсек, ошол менен каттайт да. Азыр мына айланып каттап атышат. 60-70 километр алыс болуп атат да. Кийинки маселе МЧСтен ротация болуп барган аскер кызматкерлерине турак жай маселеси боюнча кайрылышты. Аскер кызматкерлерине 15 000 сом акча каражаты бөлүнүп берилет экен, бирок патент, справка жана башка документтерди сурап, бир топ кыйынчылыктар жаратып атыптыр да. Ошону үй жокторго эч кандай патенти жана башка документтери жок эле беришибиз керек да. 15 000 сом деген эми кичинекей акча да. Кийинки маселе российский номер менен келген автоунааларды кыргыз номерине өткөрүш боюнча биздин жарандардан кайрылуу келип атат. 1 октябрга чейин өткөрүп бүтүш керек экен. 2 объемго чейинки автоунаалардыкы 52 000 сом, андан жогорку 2,5-3 куб болгон автоунаалардын өткөрүш 104 000, 100 000ден жогору болуп атыптыр. Карапайым халк бул акчаны чынында көтөрө албайт. Шуну Кабминге дагы тапшырма берсеңиздер, кайра карап чыгыш керек. Мирмахмудов айыл өкмөтүндө 5 тал участкасында 3 000ден ашык эл жашайт, бирок бүгүнкү күндө ФАП жок. Ошол жерге ФАП салып берсек, тез аранын ичинде бүтүрүш керек. Бүгүн мына күн да сууп баратат. Ушуну бир планга киргизип куруп берсек суранчы. Кийинкиси мына Исанов айыл өкмөтүндө больницанын курулушу башталганына бир топ жылдар болуп калды. Ушул Исанов айыл өкмөтүнүн ооруканасынын курулушун ушул жыл ичинде бүтүрүп тапшырып берсек жакшы болот эле да. Кийинки маселе мына мектепте мугалимдерден жана башка ата-энелерден биздин жарандардан кайрылуулар келип атат. Мектептин бүгүнкү ушул тех кызматкерлеринин айлыгы, орточо айлыгы 6 000, 7 000 сом түзүп атыптыр. Бул айлыкка эч ким бүгүнкү күндө иштегиси да келбейт. Ошон үчүн мына ата-энелер өздөрү пол жууп, керек болсо мугалимдер да жууп атыптыр. Ошону бир билим берүү министрине тапшырма берип, айлык майнасын көтөрүп ушул маселени чечип берсеңиздер суранчы. Рахмат чоң.